Афганистан согушунун ардагерлеринин партиясы бул ондогон жылдар аралыгында өз мамлекетине жана өз элине берилгендигин сактап келе жаткан адамдар. Эмнеге гана болбосун, биз дайым адамдарга жардам берүүгө даярбыз. 1990 жылы өзгөн окуясында, 1999 жылы согушчандар кол салганда, 2005 жылдагы революция убагында жана 2010 жылы түштүктөгү кезектеги жаңжалда дал ушундай болгон. Биз сатып албайбыз жана сатылбайбыз. Эч кимдин коммерциялык же саясий максаттарына кызмат кылбайбыз. Биздин максат дайыма бирөө, укук тартибин сактоо жана адамдардын жашоосу үчүн коопсуздукту камсыздоо болгон. Бизде аскердик жана өз мекенине жан дили менен кызмат кылуу тажрыйбабыз бар. Биз биргеликте кызмат кылган улуу өлкө азыр жок, бирок мекен калды. Биз ага дайыма кызмат кылабыз. Акыркы тамчы каныбыз калганча биз өз өлкөбүздү жана элибизди коргойбуз. Афганистан 10 жыл аралыгында бул согушта энелер уулдарынан жана аялдар күйөөлөрүнөн ажыраган. 7000 жигиттин ичинен 300-ү каза болгон. 4 адам дайынсыз жоголгон жана 500дөн ашыгы жаракат алган жана майып болгон. Согуш дайыма коркунучтуу иш. Бирок биз чек арабызды коргоп, улуу өлкөгө жана интернационалдык милдетибизге кызмат кылганбыз. Биз баарыбыз кыргыздар, өзбектер, казактар жана орустар бирге согушканбыз. Ошондуктан биз күчтүү болчубуз. Кийин кандай болду? Боордош элдердин ортосунда эмне үчүн жаңжалдар чыгып жатат? Эмне үчүн мамлекеттик төңкөрүштөр болуп жана өлкө өкмөтү элдин жерин сатып жана чет өлкөлүктөргө биздин аймакта аскердик базаларды курууга уруксат берип жатат? Эмне үчүн адамдар нормалдуу жашаган жана өз өмүрү үчүн коркпогон улуу өлкөнү СССРди кыйратууга шарт түзүштү? Суроолор көп, ал эми жооп жок. Тагыраак айтканда, эмнегедир иштеп жаткан өкмөт жооп бербей келет. Бирок бул жерде аракет кылбаган, иштебеген өкмөт деп айтсак орундуу болгудай. Өткөнгө кайталы. 1990 жыл өзгөн окуясы. Бул жаңжал масштабтуу болуп кетпеш үчүн дал ушул Афган согушуна катышкан жоокерлер болгон күч аракетин жумшаган. Алар өз формасын кийип, орден жана медалдарын тагынып, кыргыз жана өзбек айылдарына кирип, адамдарды элдештиришкен. Бирок бул биздин республиканын жарандары баштан өткөргөн биринчи сыноо эмес эле. 1999 жылы Баткенде республиканын ичинде кырдаалды, дестабилизациялоо жана мамлекеттик түзүлүштү өзгөртүү максатында жакшы үйрөтүлгөн маджахет согушчандар кара санатайлык менен кол салышкан. 2010 жылы өлкөнүн түштүгүндө жаңжал кайталанган, кайрадан боордош элди бири-бирине тукурушкан жана кайрадан Афган согушуна катышкан аскерлер гана тартипти сактоо үчүн тикесинен тик турушкан. 11 июндан тартып милициядагы, башка мамлекеттик органдардагы кан төгүүнү токтотуу үчүн эч нерсе кылышкан эмес. Базар коргондо курал жараксыз 4 саат Афган согушунун жоокерлери каарданган 4000 адамды кан төгүүдөн кармап турган. Афган батальону түзүлгөн, анын жоокерлери Ош, Өзгөн, Кара Суу, Базар Коргон, Жалал Абад шаарларына патрулдук кылышкан. 2005 жылдагы шайлоодон кийин иштеп жаткан өкмөт добуш берүүнүн жыйынтыктарын атайлап, бурмалагандан кийин революция башталган. Дал ушул Афган согушунун жоокерлери Ак үйдү жана башка стратегиялык объекттерди коргошкон. Бишкекте мародёрлордун бейбаштыгына жол бербеш үчүн патрулду уюштурушкан. Бул үчүн алар депутаттык мандат же өкмөттүк кызмат орундарын талап кылышкан эмес. Афганистан согушунун ардагерлеринин партиясынын позициясы эл жана өлкө баарынан жогору. Баардык кыйынчылыктарга карабастан афганчы жоокерлер боордоштук катышын гана сактап калбастан, аларды жарандык жашоодо бекемдешкен. Аларды жалпы жеңиш кубанычы же жоготуу кайгысы гана эмес, иштей билүү, бири-бирине жардам берүү, ак ниеттүү адам бойдон калуу жөндөмдүүлүгү бириктирип турарын далилдешти. Маалымдама 2000-2005 жылдары Афганистан согушунун ардагерлеринин партиясынын атынан депутат болгон Таштанбеков 5 жыл ичинде 3200дөн ашык адамды кабыл алган, 1500дөн ашык кат алган жана 10дон ашык мыйзам долбоорунун автору болгон. Алар республикада коррупцияны жок кылууга багытталган. Бул убакыт аралыгында ал мамлекеттик каражатты үнөмдөп, бир дагы жолу чет өлкөгө барган эмес. Ошондой эле эч качан депутаттык батирге ээ болгон эмес. Азыр ар бир адам кайрадан кооз убадаларга жана сөздөргө ишенип, же реалдуу фактылар боюнча иш-аракеттерди акыл калчап баалай турган убакыт келди. Афганистан согушунун ардагерлеринин партиясы убада кылбайт, жасайт.
Биз чындап эле өлкөнүн жана карапайым адамдын кызыкчылыктарын коргойбуз. Адамдардын жашоосун жакшы жагына өзгөртүү үчүн бизге парламентте бир же эки өкүл керек эмес. Биз баарыбыз саясатчылар ойгонуп жана убадаларын гана эмес, милдеттерин дагы аткарат деп күтүүдөн чарчадык. Ошондуктан Афганистан согушунун ардагерлеринин партиясы жарандардын укуктарын коргоп жана реалдуу өзгөртүүлөргө жетишүүгө жөндөмдүү жалгыз партия. Бүгүн дал сен, менин элим, акча үчүн эмес, ынса үчүн добуш беришиң керек. Ошондо гана биз баарыбыз биргеликте мекенибизди сактай алабыз. Афганистан согушунун ардагерлеринин партиясы акыркы тамчы каны калганча өлкөсүн жана өз элин коргойт.